Күндүн биринде аксакал Жибек деген кызына айтат: "Кызым, мен токойго барып, отун жарып келейин. Боз үйүбүздө отун калбай калыптыр. 1-2 саатта келип калам. Макулбу?" "Макул, ата." Бирок ушул күнү абышка боз үйгө кайтпайт. "Атам жокко? Эч качан мындай кеч калбачу эле. Сарсаны болуп атам. Баары жакшы болсо экен. Дагы кичине күтөйүн." Түнү менен уктабай, эртең менен Жибек Кыча деген тайганын эстеп алып, атасын издеп чыгат. Көп күн жолдо болду. Издебеген жери калбады. Бирок атасы табылган жок. "Кайдасыз сиз, ата? Баары жакшы болсо экен." Тайган болсо суурлар менен коёндорду кармап, Жибектин курсагын тойгузат. "Рахмат сага, Кыча. Азыр бул коёнду бышырып жейбиз." "Сен да тойгуз курсагыңды, Кыча." "Кызыл элик сени баарын билет дейт го. Мен атамды издеп жүрөм. Мен токойдо атаңды көргөн жокмун. Сен Акачкиден сурап көр. Ал тоолордо жүрөт, балким ал көрсө керек." "Макул, рахмат сага, кызыл элик." деп баратып, Жибек Акачкиге жолугат. "Эчки, мен атам 10 күндөн бери жок. Тоолордон көргөн жоксуңбу аны?" "Жок, мен бийик тоолордон көргөн жокмун атаңды. Сен кызыл куштан сурап көр." "Макул, рахмат сага." деп Жибек кызыл кушту издейт. Аны көлдүн жээгинен табат. "Куш, кандайсың? Мен атамды издеп жүрөм. Сен аны көргөн жоксуңбу?" "Сенин атаң Мастанын колуна түшүп калган. Азыр анын зинданында отурат. Тоонун этеги менен бара берсең табасың." "Рахмат сага, куш." деп Жибек Мастанга жол тартат. "Кыча, мен аябай чарчадым. Кичине жатып уктап турайынчы. 10 күндөн бери жолдобуз. Кашкырлар келип калбасын, макулбу? Кичине эле уктайм." Жибек эртеси күнү ойгонуп, Кыча менен жолго чыгат. Бир капчыгайдан алардын астына чоң курсак деген дөө чыга калат. Кет ары дейт сага. Албайсың бетиңди айчылдатпай. Сен кимсиң? Бул жакта эмне кылып жүрөсүң, я? 10 күндөн бери атамды издеп жүрөм. Токойго кеткен отун жарам деп. Ал жактан Мастанын колуна түшүп калыптыр. Азыр анын зинданында экен. Буну мага кызыл куш айтып берди. Ушул Мастандын азабы өттү. Бүт бары арызданып атышат. Кармасам буттарым жулам. Менин 2 бээмди уурдап кетиптир, уялбай. "Ооба, бул ушундай экен." "Жүр менин боз үйүмө. Алыс жолдон кичине салып ал. Ал жактан бирдеме ойлоп чыгабыз да, экөөбүз." Кантип Мастанды кармаарды. "Мына келдик. Мен азыр токойго чыгып келейин. Капкан менен тоорлорду карап. Сен болсо коркпой бул жакта жатып бер. Макулбу?" Жибек болсо бекер отурбай, тамактарын жасап, боз үйдө жинап коет. Анан тоого барып, жыпар гүлдөрдү терип, боз үйгө алып келет. Бир нече убакыттан кийин чоң курсак келип калат. "Ой, бул жак эмне болуп калган, я? Бул боз үй кандай таптаза? Бул жакта эч ким 15 жылдан бери жыйнай элек. Жыпар гүлдөр толтура го, кандай сонун жыттанат. А бул букалар түрүү кезинде да ушунча гүл көрө элек болчу." Мына сиз жакшы көргөн тамакты жасап койдум. Жүрүңүз дасторконго.
Жегиле. Рахмат сага Жибек. Капкан менен тоорго да эчтеке түшпөптүр. Ачка келдим элем. Жибек, сен мага аябай жактың. Мен сага жардам берем. Мунуга арканды ал. Мастамды көрсөң, ушул арканды ыргытсаң, бул аркан мастамды өзү байлап салат. Анан аны мага алып кел. Мен ал менен өзүнчө сүйлөшөм. Чоң курсакка рахматын айтып, Жибек жолго чыгат. Бир топтон кийин кургап калган токойго келет. Ал жактан аны аңдып турган мастан чыга калат. Колго түштүңбү я? Азыр каныңды ичем сенин. Денеңди тырмактар менен тытып. Мунуну көрдүңбү сен? Атайын сага алып келдим. Бул чоң курсактын арканы да. Бул азыр менин колу бутумду байлап салат. Качтым, мен качтым. Ал мастанды деп Жибек артынан тайганды салат. Мастанды кууп жетип, аны тайган баса калат. Анан зиндандан атасын бошотуп, мастанды аркан менен байлап чоң курсакка алып келишет. Азамасың Жибек, атаңды таптың, бошоттуң, мастанды кармап келдиң мага. Менин сага жардамым тийгенине сүйүнүп атам. Рахмат сизге. Эртең кой союп сизди күтөбүз. Сөзсүз келиңиз. Макулбу? Болуп тур. Эртең барып калам силерге. Жибек менен атасы боз үйүнө жол тартышат. Мына Жибек, элдик үйүбүзгө мени куткарганыңа рахмат. Ушундай жомок кыргыздардын тоолорунда болуптур.